Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajwid menen Kur'an'da öğrenöz online kursunun 14. sabağı. Sizler menen 13. sabağımızda tamgalardın uzartılıp okuluşu jönündө, başkaça aytkanda mat tamgalары jönündө ötkөнбүз. Бүгүн фатха, башкача айтканда алиф менен узартылган тамгаларды көрөбүз. Анда эмесе көңүл бурабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я, ма, ла, إذا, دام، رام، قال، كان، زاد، نار، أراد، ما دام، كتاب، عالم، يكاد، عذاب، عبادي، مالكي، صادقي، كافري، سبحانه، علينا، اهدنا، رزقنا، أصحاب، أبصار، بما أنزل، وما هم. Мында алиф тамгасы аракетсиз түрдө келип, өзү менен бирге келген тамганы сөзсүз түрдө узартат. Бир алиф өлчөмү деп коет тажвид тилинде. А деп биздеги бир тамга, эки тамга, мисалы эки а тамгасын жазганда канчалык узарса, мына ошончолук узартуу өлчөмү болот алиф белгисинин өлчөмү. Мисалы я, ма, ла деген белгини көрүп атасыздар. Бул жерде алиф бирге келген тамга менен. Ошондо деле арекесин байкаңыздар, бир эле ареке. Демек бир тамгада бир ареке, бирок алиф менен кошо турган болсо, бул жерде узартуу белгиси бар. Муну эске алыңыздар. Ал эми андан кийинки иза, дама арекелеринде болсо, бул жерде иза, дал тамгасы эч качан өзүнөн кийинки тамга менен кармашпайт. Мына ошондуктан алиф өзүнчө жалгыз келген. Иза деген сөздө 3 тамга турат, бирок 2 эле ареке бар. Ошого өтө маани берсеңиздер, бул теманы жакшы үйрөнүп, катада жасабайсыздар. Ошондуктан теманы жакшы түшүнүш үчүн кийинки сабактарга да көңүл коюп угабыз. Ар бир сабактын аягында сиздер менен маалымат бөлүшөбүз. 13 сабагыбызда берилген суроо Куранга аракеттерди ким койгон деген суроо болчу. Бул суроонун жообу Абул Асвад ад-Дуали аттуу инсан койгон.
Муну ар дайым эстеп калыңыздар, себеби бул өтө чоң эмгек. Куран араб тилинде арабтар өздөрү аракетсиз окуса, биз аракелердин жардамында гана араб тамгаларыны окуй алуу мүмкүнчүлүгүбүз, араб сөздөрүн окуй алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына ошол мүмкүнчүлүктү жат элдерге түзүү үчүн мына ушул адам бул жолду баштаган. Албетте кийин толуктоолор болгон, кайрадан точкаларын коюп чыккан, ушул сыяктуу ишарат белгилерди койгон башка аалымдар да болгон. Ал эми бүгүнкү сурообуз: Куранда аты аталган жалгыз аял ким? Ал аялдын атын билсеңиздер, комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Ал эми билбесеңиздер, 15-сабактын аягында үйрөнүп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сабакка көңүл коюп укканыңыздар үчүн, кызыгып үйрөнүп жатканыңыздар үчүн Аллах ыраазы болсун. Мен ыраазычылык билдирем. Ал эми сабагыбыз сиздерге пайдалуу болуп жаткан болсо, Рамазан айы жакындашып жатат. Жакындарыңыздар менен бул видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Анткени үйрөнүүнү каалап, бирок убакыт таппай, мүмкүнчүлүк таппай жүргөндөрдүн саны аябай көп. Мына ошолорго жакшы бир көмөктөш болсун бул видеобуз. Сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүн сөзсүз кайталайбыз. Кайталап сабакты өз алдыбызча окуп чыгабыз. Анда эмесе баштадык.